Суроолорду караганда мындай дуаларды өзүнчө бир койгула, чогуу дуа кылат, дуалар кабыл кылсын деп. Анан миллионер болоюн, катыным туубасына 8 айлык бир неке бар, атам апам бар жакшы. Бирок Кудайым билип турат, ошон үчүн дуа айтканда дуалар кабыл болуп тилек кылат. Окей? Ушундай. Ошо бөл бардыгы ошого. Мен окутуп атпайсың, муарагыл убактым кетип атат. Менин кайрылуум өзгөчө алдын ала кечирим сурайм. Мен ата-энемди аябай жакшы көрөм. Алардын бактылуу болушун каалайм. Алар тирүү кезинде мени менен сыймыктанып калышса экен деген ниетим бар. Атама үй салып берсем экен, атама жип алып берсем экен, инилериме жакшы нерсе кылсам экен дейм. Дамла, апакем көп ыйлайт, үйүбүз жок деп, батирде турабыз өзүбүз. Мен тааныйм, Аллага шүгүр, намаз, мен наалыбайм, Аллага шүгүр намазым бар, баары жетиштүү. Ушул апам бактылуу болсо мага тирүү кезинде балам рахмат сага, ниетиме жеттим десе, атамын кубаныч көз жаштарын көрсөм экен дамыла. Аллага чек шүгүрлөр болсун, мен нааразы эмесмин, баары жетиштүү. Бирок апакемдин жүрөгү толсо экен. Сөздүн кыскасы. Ушунчадан сөздүн кыскасы бар. Сөздүн узуну да. Сөздүн кыскасы, жегит бата менен көгөрөт дейт, урматтуу дамла жана жамаат бир дуа кылыңыздар. Айттым силерге баатында. Дары алып бүткөн соң жыныстык мүчөсүн караса дары сынбайбы? Кээде күмөн санап карап коем дейт, карап калсаң дейт. Жок, карагандан дары сынбайт. Жыныстык мүчөнү карагандан эгерде өзүнүкү менен аялдыкын карасаңдан өзүнүкү караштеке болбойт. Аялдыкын караса адепсиздик болот, арам эмес, адепсиздик болот. Ал эми башкалардын караган күнөө болот. Эгерде ошол мисалы үчүн аялынын бир тууган апасыныкын, кайненесиникин эгерде мындай бир шахват менен караган болсо, ортодо нике бузулат. Ушундай бар. Ошон үчүн кайнелер өбүшө бербеш керек да, өбүшө берип бирөөлөр барган чакташып сурашып ушинтип бир жолу эле падышка болуп алгандар бар, этият болуш керек. Адеп менен болуш керек да. Эртугрул деген сериалды көрсө болот, бирок сериал жашоонун маңызы болуп калбаш керек да. Жашоонун маңызы болуп, ошо менен жашап, ошо менен туруп калбаш керек, бирок көрүп пайдаланса болот. Тата уландырдагана көз карашыңыз же ой пикириңиз? Тата улан аны менен кызык окуя болгон. Айрып Москвага чогуу учуп калыппыз да. Анан сүйлөшүп атат, үйүнү тааныш бир өзүм тааныбайм да. Сен ким менен десем күлөтчү. Тата уланмын дейт. Ал бетин тосуурдайт да. Аэропортто маска чогуу жүрөт экен. Ырдаганда маска мырдайт экен да. Ал жакшы ырдайт. Жакшы мындай бир маанилүү, беймаани эмес. Анан бир жолу жана тирдин мынтыгын огун алайын деп барсак, ошол жерде дагы октондоп атат. Алда тир таба билбейм айтып. Азыр магазиндерде арак сатылып, ошол магазиндерден продукт алса болобу? Арак турган жерлер кандай болот? Дейт, эми эмне кылабыз? Народныйга барсаң деле, наркоман жашыл бар жанагы. Глобуска барсаң деле, Фрунзеге барсаң деле арак бардыгында. Бирок бир магазин бар экен, арагы жок. Кайсы Фрунзеге айтты мага? Глобуста арак жокпу? Каеринде ал? Мурунку бета стористе ошол Глобус береке деген арак жок. Бирок ошолордун бардыгынын арак кассасы бөлөк-бөлөк келди, нарагы сандыгы бир бекен. Эми сандыгы бир болсо анда айырмасы деле жок болот да, мында жөн эле реклама болуп калган болот да. Эгерде ошол жана Глобус менен бияктагы Глобустардын нарагындагы сандыгы бөлөк-бөлөк болсо, анда вообще халал деп түшүнсөк болот. Анан наракка киргенде вообще кассага кирип кетип. Анан биягы бөлөк болгон болсо, анда бул Глобустун тиги болсо айырмасы жок болуп калган болот. Эми ошолордон алып жүрөбүз, эмне кылабыз? Эми Кудайым өзү кечирсин. Акчабызды алып атат деп үмөт кылабыз да. Анан эгерде колдон келишинче ана 5-йлик Бекештин магазин ачылды, билдиңерби? 5-йлик Бекештин журналисттер кабатын магазин ачылды, кайсы Фрунзе көчө менен Молодая гвардия кесилишинде точно халал. Дал эмес, нандары да ачыктыкка жасалган. Ошого бир зиратка барып кетти, урматтуу бир туугандар. Биринчиден бул маселе эмне бир тууганга жардам, адал дүкөнгө. Экинчиден Бейшембек ажынын кылган кызматы ат көтөргүс. Ушо отургандардын мен ойлойм 90% намаз окуй элек үчүн ал киши адамды динге күттүп, Өзбек ажы көйт маселе айтып жүргөн телевизордо. Ошон үчүн ошол кишиге барып, жок дегенде бир жолу барып, ошол жерде соода кылып кеткиле. Бул биринчи маселе. Аны экинчи маселе урматтуу бир тууганым, ошол мусулманча мындай бир арам жок, адал кылып атабыз деген бир туугандардын ашканаларына башкасына барыш керек. Көп жерге тамак жеп атабыз, башка кабинага кирсең арак ичип отурган болот да. Анан бир жолу бир мусулман бир туугандардын ашканасына барып калдым, жаңы ачылган халал. Немеде? Каяка бардык биз өткөндө эме, доктуме?
Аты эмне? Ырыскы деген некрасы бар да. Барсак айтты, өзүбүз көтөрүп келип ичебиз десе дагы арак уруксат бербейбиз деп атат да. Некрасыга көчөт, ырыскы деген жаңа кайф ачылып атат. Анткени көп кафелерге барсаң, адал дейт оокаттары, бирок аракты бербейт, анан көтөрүп келип иче берет кабиналарында. Демек сен отурган жерде мында бир арак ичип кеткен деген сөз болот экен. Жана пиялларды катыран кылбасаң, аяка бирөө жанагыдай бара берсең арак ичкен болот экен, мисалы үчүн чай ичип аткан көп чай ичесиң го. Ошон үчүн этият болуш. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, колдон келишинче аракет кылыш керек. Эми биротоло бардыгын 100% кылышыбыз кыйын. Ошон үчүн мен ошол ырыскыга барып окат ичкенди каалайт элем. Мисалы үчүн. Мен апам процентке акча алган экен дейт. Айылдан окууга келишип апам ошол акчадан алдым айластан дейт. Ошон апаман карыз алдым деп ниет кылып туруп, анан кийин төлөп койсом мага арам болбой калабы дейт. Эми эң эле арзан жол ошол да. Сен келип туруп акчаны мисалы үчүн бу жерден карыз деп албасаң дагы бирөөдөн карыз ал мисалы үчүн канча акчаң болсо. Анан ошол акчаңа кайтарып бер. 2 сааттан кайра берем деп алып туруп, дагайда мисалы үчүн адал иштеген бирөөдөн, анан кийин ошо кайра ошо акчаңы берип, апаңдын акчаңы берсең куба болосуң. Майла жоктун иши кантип кутулуш керек башка. Бирөөдөн карыз ал, ордуна 2 акчаны бересиң. Ошондо акчалар мындай алмашкан болот да. Эми бул эле кеткен иши. Green Card жыл сайын ойнотулат, катталуу үчүн 500 сом алышат. Утуп калсаң акшынын визасын берип, ушул кандай болуп калат дейт. Бул мамлекеттик проект деп ойлойм мен. Анан канчалык арам адал экен айтышым кыйыныраак мага кыйыныраак. Бирок ошондон утуп алып ошо кар жашап жүргөндөрдү билем. Ошо кар бизнесин ачып улантып кеткендерди билем, даават ниетинде баргандарды билем. Мен буга катка бере албайм. 5-6 ай болуп калды ажырашканыбызга, ортобузда 5 жаш багып алган балабыз бар. Ал баланы өгөй энеси сагынбасын деп жолуктурбай койсо болобу дейт. Баланын куса болгону жаман урматтуу бир тууганым. Ал өгөй болсо дагы баккан энеси да, энеси сагынгысы келет. Ошон үчүн балдарды кыйнабаш керек. Мен таң кала берем да 4 баласы ажырашып кетишет. Анан ошол өздөрүн ойлой берет да, мен бактылуу болушум керек. Балдардын бактысы эмне болот? Балдар ата-эне менен чогуу болгондо бактылуу болот да. Кээ бир аялдарга мен өзүм бактымды көрүшүм керек дейт. Сен жалгыз бактың жакшыбы, 5 адамдын бактысы жакшы урматтуу бир тууганым. Бир жолу бирөө келип мага айтып, ушунда 7 баласы бар, 5 баласы бар экен, мен ажырашам дейт. Бүйөөсү жабылат, мен ажырашам, мен бактымды курушум керек. 5 баланын бактысы эмне болот? Балдар да көрөт дейт. Мен айттым, сен акылың жок катын экенсиң деп. Таразага бир сасаң 5 адам, биякта 1 адам. Сен отуга чыккан катынсың. Бул деген 5 бала асты 12-ге чыга дейт. Кичинекей балдар, сен балдарың 18-ге чыккандан кийин бактың көрө берсең болбойбу деди. Карап калды. Карап, ушундай эле карап айтты, бала кичинекей деди, 12-ге чыга дейт, 12-ге чыга дейт чоң. Булар кандай бактылуу болот деп. Сен келесиң экенсиң деди. Карап, таң калат, мени карапчы. Ошо оюна келбептир да, оюна келбептир. Анткени сен бактылуу болушуң керек, бактын көрүшүң керек дейт. Сен бир адамсың деди. Бул бешөө кантип бактысын көрөт булар? Анан караган бойдон кетти ошентип. Эркек кишинин калыңды көп бергени жакшы. Аял киши калыңды аз окуганы, аз алганы жакшы дешет. Акча таппаганга мүмкүнчүлүгү жоктор кантет дейт. Мен ушуну билбейт экем. Бирок мен бир нерсени билем, никеде калың канчалык аз болсо ошончолук никеде береке болот. Калыңдын көбүнүн чеги жок. Азы 10 дирхам бир $100 тегерегинде. Бирок калың канчалык аз болсо ошончолук ошо никеде береке болот. Болгон кээ бир региондордо эркектер акмак болот дагы, азыраак калың төлөсө ошунча калыңга сатып алган сен деп ажырашып жарашып болгон үчүн ошо маселе көп болгон жерде калыңды кымбатыраак коет. Адамдар анткени ошентсе жашап калат да. Болбосо сен $100 алгам, сен 4 теңге деп башка деп ушинтип алдап неме кылып, анан катын ажырашып кеткендер көп. Ошол убакта калыңды көбөйткөн бул хикматтан деп эсептейм. Анткени адам мындан коркса мындан коркот деген сөз. Үйдөгү мышыкты биттетип койсо болобу дейт, болот. Анткени кечке туй берсе балдар көбөйүп кетип мышыкканып кетиши мүмкүн. Бирок массоо биттеткенге бул массоо. Элдин бардык мышыктардын багы болбойт. Өз үйүндө багып аткан мышыгын биттетсең болот. Second hand'ten алган кийимдер өлгөн кишилердики дейт, ошолорду алып кийсе болобу. Боло берет. Жытап көрөсүң, кир болсо жууп аласың, болбосо боло берет. Өлгөндөрдүкү болсо эмне болупту? Бизде өлгөндөрдүкү деп таратып элдин баары кийип кийип алат, чачын нерсе. Өлгөндүк болсо кийимде болуш керекпи, жок? 2 же 3 айга бөлүп төлөгөнгө телефон алсаң болобу?
Bölüp төлөгөндө özünün basının üstüne 1000 so'm qo'shilib qolat ekan. Biroq geç kalıp kalsan штраф kılat da senden ha. Demek bu riba degen var. Oşonun için bunda arzan telefon, içinde ötür, hem telefoncu ölbeysin degen söz da bu zararçılık da. Oşonun için uşuğa bunda bir şek şüphe aralashkanın gereği yok deydiler. Nan alıp atsan bir jön açık olup atsan hem telefon mende. Men ekeceke menen kvartiyada turam. Bir ele bölme ulgonduktan namaz okup jatkanda janında oturup turuşat uşul tuurabı deydi. Jok kıvılandı ele baspasa boldu, buyakta çıkıp jüre bersin. Sen şu kıvılan tap burç katarıp namazını okuy ber, jastığına bir stol koyup al, mınдай kılıp alat tirikçiliğin kılıp jüre bersin. Ana oturguzup koyup, iş toktatolarının bazığı sen namaz okuyup sükut çal oturgudayım ne? Bayke meçitke barбай ele üydön ele namaz oku dep aytat. Özü namaz okubay. Kengeşinizde aytıp koyuңузчу kantip bayke namaz okutu gerek. Anın özünde kal çıkışın gerek. Anam sen jetelep kalat namazga inşallah. Jür dep şey. Şu. Tertip oşonday. Masturbasiyadan kantip kutuluğu gerek. Kede jınысым turup kalganda çidabay masturbasiya kılıp alan deyip üylönüş gerek. Andama da oroza karmaş gerek. Oroza karmaş gerek, anam üylönüş gerek. Dağı bozu dağı bir üylönüş gerek. Şu.